Урматтуу министр, мына чет өлкөлөрдөгү мекендештердин пенсия, пособиясы кандай чечилип жатат? Кыскача маалымат берип койсоңуз. Жана алардын бул жактагы калган жаш өспүрүм балдарына кандай колдоо көрсөтүп жатасыздар? Эми Россияга баргандар, учетка тургандар, документтен баарынан так тургандардан болсо, мынакей өкмөт аралык келишимдин негизинде алар пенсияны алышат. То есть мынакей социальный пакет полу баарын алат да. Жанакы вот 72 миң биздин 3 сентябрга 72 миң биздин жарандарыбыз учетко турбагандар, аларды алышпайт. Алардын балдары боюнча мен суроо бердим. Алардын мекендештердин ал жакта жүргөн чет өлкөдө мигранттардын балдарына кандай колдоо көрсөтүп атасыздар? Алардын балдарын көрүп жатасыздар го, абдан жаман көп кырсыктарга дуушар болуп атат, кылмыштарга, же алардын үстүнө кылмыш жасап атышат. Сиздер эмне кандай иш алып барып? Биздин министрлик аркылуу биз кароосуз калган биздин балдарды кайра алып келебиз өз мекенине. Бул биринчи биздин кызматыбыз. Жанакы вот сиз берген суроо боюнча биз жардам катары кандай бир дагы кошумча эмелерди карап атабыз. Мисалы вот өкмөт аркылуу былтыр жайында биздин мигранттардын балдарын биз көлгө алып барган болчубуз. Рахмат. Сиз жакшы айта албадыңыз да, урматтуу министр. Жок, эми бул мындай да, мыйзам негизинде мына угуп турсаңыз, чет мыйзам долбоору айтылып жатат. Чет өлкөлөрдөгү мекендештерди колдоо боюнча мамлекеттик саясаттын негиздери жөнүндө дейт. Ушу кандай мамлекеттик саясат жүргүзүп жатасыздар? Ушу мыйзам долбоорунда пландаштырып жатасыздар? Ушу биздин мекендештердин бул жакта алган балдары жөнүндө, жаш өспүрүмдөр боюнча. Мен белгиледим, абдан көп жаман кырсыктарга учурап жатышат алар депчи. Биздин мекендештердин конкреттүү бир-эки ушул момент айтыңыз, мындай иш-чара алып барабыз депчи айтыңызчы. Биздин мигранттардын балдары, мисалы, баардыгы мектепке барып окуш керек. Мисалы, анан кийин кайсы бир жерде орто жолдо, мисалы, биздин жандардын балдарын мектептерге албай койсо, биз ошого барып киришебиз, жаран беребиз. Мынакей конкреттүү пример. Ушу сиздер бир канча министрликтер менен чогуу иш алып барышыңыздар керек да, ички иштер министрлиги менен, тышкы иштер министрлиги менен, саламаттык сактоо министрлиги менен бир комплекс чоң иш-чара алып барсаңыздар, ушуну киргизсеңиздер макулбу? Себеби алардын балдары бул жерде кароосуз калып атат да. Чоң ата, чоң энесинин колунда калып атат, же бир туугандарынын жакшы. Ошого сиздердин ишиңиздер ошого көз салушчу. Мен ошол жөнүндө суроо берип атам. Бүгүнкү күндө республика боюнча бизде 77 миң ушундай балдарыбыз бар. Ата-энелери болсо миграция чыгып кеткен болчу. Бардыгы учетто, бардыгы болсо учетто бар, бардыгы бар да. Биздин жергиликтүү башкармада муну болсо карап атат. Бирок сиз туура айттыңыз, ошол учурда бүгүнкү күндө ар бир райондо комиссия бар. Комиссия ошо комиссия болсо ошо балдардын акыбалын карайт. Жанакы домашний неме бар го, домашний насилие мисалы, ошол жерден мисалы чыгып атат вот. А так жанакы 77 миң биздин мигранттардын балдарын биз учетко алып карап атабыз. Бирок мен түшүндүм. Мен дагы берки ички иштер министрлиги менен берки саламаттык сактоо менен кийин берки жергиликтүү бөлүктөр менен дагы жолугушууну биз карайбыз. Рахмат сизге. Урматтуу министр, сиздин тажрыйбаңыз абдан чоң да. Сиз көп мамлекеттик кызматта иштедиңиз. Сиз мамлекеттик ишти жакшы түшүнөсүз. Ошон үчүн чогуу жакшы биргеликтүү иш алып барсаңыздар. Бүгүнкү күндө абдан көйгөйлүү маселе көп да бул тармактачы. Ошого жакшы көңүл бурсаңыздар сураныч, макулбу?